Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahumma alimna ma yenfa'una. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala barızga bekem iman, kabul bolgon amal, dua kabul bolgon dua nasip kılsın. Navruz ayında turabız. Ekinci оңдүктө кетип баратат. Акыркы оңдүккө кирейин деп атабыз. Allah Ta'ala ушулайда барыбыздын күнөөлөрү кечилгендерден кылсын, даражалары көтөрүлгөндөн, амалдары кабыл болгондордон, дуалары кабыл болгондордон кылсын. Жана напсилери тазаргандардан кылсын. Allah Ta'аланын жардамы менен ушу Инфитар сүрөсүнө келгенбиз. Курандын 30-парадагы акыркы сүрөлөрү. Бул сүрөнүн башында Allah Ta'алам ушу кыямат кайымды дагы эскерүүдө. Кыямат кайым болордун алдындагы абалды эскерип атат. Идасама фатарат, ошол кыямат кайымдын алдында асмандар жарылат. Башка аяттарда келген белгилүү кыямат кайым болордун алдында асман жарылат. 7 кабат асман тең жарылып ачылат. Мындай айтканда 7 кабат асман жок болуп, толук ачылып Аллахтын аршы гана калат. Ушуну жарылат деп мындайынан бөлүнөт да. Уайдал кавакибун татарат, ал кезде жылдыздардагы асмандан чачырап кулап түшөт. Алам түштү, асманым жер болду дейп коет. Ошондой болуп асмандагы планеталар, баягы кар сакталып турган жылдыздардын бардыгы доору бүтөт. Заманы бүтөт. Миссиясы бүтөт. Бардыгы жерге түшөт дейт. Уайдал бихару фуджират, ал эми деңиздер болсо кайнап, буркурап, бири-бирине ашып, жер бети билесиздер деңиздерде кургап жок болот. Кыямат кайымда. Мындай айткан Алла Таала айтат, асмандар ачылган кезде, жылдыздар төгүлүп кулаган кезде, деңиздердеги суулар, океандагы суулар буркурап, бири-биринен ашып, жарылып, жана вулкандар атылат го. Мына ошондой болуп деңиздерден да атылып, ал чыккан ысыктык суу кайнап, тозоктун оту менен күйүлгөндө деңиз күйүлүп, кайдымкидей күйүп жок болуп кетет. Уайдал кубуру ба'тират, ал эми кабырдагы сөөктөр, өлүктөр турушат дейт. Ойгонушат деп атат да. Аллах Таалам жан салат, алардын бардыгы ошо кыямат кайым болуп аткан абалда, башталып атканда турушат. Мына ошондо алимат нафсум ма каддамат ва ахарат. Бул кезде адамдардын денелерине жандар салынгандан кийин ар бир жан билет, сезет, түшүнөт. Ага абал ачык айкындалат. Эмне экенин билет. Ма каддамат ва ахарат. Эмне амал жасап койду, кайсыл амалды таштап койду, кандай абалда келди. Ар бир адам өзүнүн абалын түшүнөт. Себеби бул дүйнөдө акыл эсине келип, эрезеге жетип, балагатка жеткенден баштап ак менен караны айырмалап, жаман жакшы бүт жазылат да. Анын китеби Куранда Алла Таала айткандай факул инсан алзамнаху таираху фи унуқи. Ар бир адамга биз китебин көргөзөбүз. Китебинде бардык нерсе көрүнүп турат. Ошол адам сезет. Бет айтатпы? Ма каддамат ва ма ахарат. Кандай амалдар жасаган, кандай амалдар жасабаган. Кайсыны жакшы жасаган, кайсыны жаман жасаган. Күнөө, сооп, бүттүгү көрүнөт адамга. Ва юхрижу лаху яумал киямати китабан ялқаху маншура. Ал күндө адам баласына китеби көргөзүлөт, ачыкталат дейт. Икра китаба, китебиңди окугун. Сенин сурак күнүң эсеп кысагы мына ушул китепте жетиштүү. Өзүңдүн абалыңды өзүң окуп аласың. Эки периште эч нерсени калтырбастан көргөнүн да, укканын да жазган да. Аны эч адам тана албайт. Ал күндө бандиттер, Аллахтан тоң моюндук кылгандар эмне деп айтышат? Ишенбегендер. Мали хадал китаб ла югадиру сагирatan ва ла кабирatan илля ахсаха. Аллах Таалам Куранда айтат, бул эмне деген китеп? Кичинесин да, чоңун да калтырбай баарын тыкат эсептеп жазып салып турган дейт. Ошондо баягы капырлар, мушриктер, ошол күнгө эсеп кысапка даярданбагандар, ишенбегендерди китептерин көргөндө шок болот, таң калат. Себеби дегенде анын бардыгы так жазылгандагы көрөт да. Чоңунда, кичинесинде, ортосунда эч нерсе калтырбаптыр го деп таң калышат. Ая аламул инсан ма каддама ахар. Мына адам ушинтип ал күндө жаны салып турганда амалдарына таң калат. Байнама хуа фид дунья код насия. Ал эми бул дүйнөдө адам биз унутуп жүрө беребиз. Күнөөбүздү деле унутуп калабыз, сообузду деле унутуп калабыз, сөзүбүздү деле унутуп калабыз, амалыбызды деле унутуп калабыз. Бирок периштелер унутпайт. Китепте баары жазылып турат. Лакин яумал кияма юраду алал амал фата'ламу куллу нафсин ма каддамат ва ахарат. Ошол күндө периштелер жазган китепти адамдын бетине коюп бергенде, көргөзүп бергенде, адамга баардыгы эсине түшөт. Эмнелер эсине түшөт? Бул дүйнө кылган амалдар. Кайсыны сол болсун? Шалакылыгы, кайрыгерлиги, боштугу, жакшылыгы, жамандыгы, аракети, бүт бардыгы түшөт. Эч нерсеси калбайт. Бул аяттан максат Аллах Таалам адам баласын эскертип атат. Эй инсан,
мына ошо асмандар жарылып, деңиздер кайнап, жылдыздар түшүп, кабыргадагы сөөктөргө, маркумдарга жан кирген кезде адамзаты түшүнөт абалын. Мына ошол күнгөдөн сак бол, ошол күнгө даярдыкта бол деген эскертүү. Ошон үчүн Аллах Тааламга, пайгамбар алейхиссалату вассаламга тоң моюндук кылба. Ал күнгө даярсыздык кылып өтүп кетпе, капырларды ишенбей же шек санап же кайдыгейлик менен деп ишарат кылып эскертүүдө. Алимат нафсум ма каддамат ва ахарат. Ар бир напси эмне амалды жасап койду, эмнени жасабай койду, кайсыны кечиктирип койду, бүттүгүн түшүнөт дейт. Мына ушул аятты айткандан кийин Аллах Таалам я юхал инсан дейт. Уландысында. Эй инсан. Эми мындай Аллах Таалам кайрылып айтып аткандай да. Инсан дегенде бирде момун эле эмес, жалпы инсандарга айтып атат. Айрыкча ошол күнгө даярдыгы жок, ошол күндү четке каккан, шек санаган, ишенбеген, тобосуз өтүп бараткан адамдар. Ошолорго кайрылып атат. Себеби инсандын өзүнүн баштапкы табияты эки сыпат менен ушул менен көбүрөөк адам таанылат да. Биринчиси зулум деп коет, зулум кылуучу. Экинчиси жахул, надан болот, караң болот адам табияты. Силер энеңердин жаттыңардан чыккансаңар эч нерсе билбейт элеңер. Мындай адам баласы малдай болот да. Эч нерсе билбейт, анан үйрөнөт адам. Үйрөнөт. Акырын ошо калем сап жазган үйрөнөт, окуган үйрөнөт, тияктуу угат, бияктуу угат. Анан түшүнтүп анан адамдай болуп, акыл эске толуп, эмне адал, эмне арам экенин билет. Болбосо табиятынан эмне экен? Мындай кылганда бирөөнүкүн тартып алганга, бирөөгө зулум кылганга, ушундай бир зулумдук менен белгилүү адамзат. Анан экинчиси караңгылык, надандыгы менен. Алла Таалам Ибрахим сүрөсүнүн 34-аятында да айтат: "Иннал инсана лазалумун кафар" дейт. Чындыгында инсан зулум кылуучу жана капыр болуучу дейт. Капыр болуучу дегени мындай жакшылыкты четке какат адам. Бирөөдөн бир жакшылык көрсө деле ошону тез унутуп койгонго аракет кылат. Адамдын табияты ушундай. Тез унутуп койгонго аракет кылат, аны таңганга, жокко чыгарганга аракет кылат, өзүнө таандык кылганга аракет кылат. Анан бирөөгө үстөмдүк кылгысы келет. Зулум кылгысы келет. Адамдардын үстүнөн үстөмдүк кылгысы келет. Сөзү менен болсун, амалы менен болсун, жүрүм туруму менен болсун, ушундай бир сыпаттарга ие инсан. Бирок ошону иман менен, жакшылыкта жүрүү менен, илим алуу менен адам түшүнүп өзүнүн напсисин тарбиялайт, тазалайт, оңдойт. Эгерде бул хидаяттан алыс жүргөн адамдар байкасаңар, же кылмыш кылып, бирөөгө зулум кылып, золумдугу менен жашоодо өзүн кыйратат, жок кылат. Же өзүнүн надандыгы менен, караңгылыгы менен акыйкатты үйрөнбөй өзүн кыйратат, өзүн жоготот. Ушул эки сыпат менен адамдын көп баленин үстүнө чыгат. Мына ушунун үстүндө адам үйрөнсө, алхамдулилля, зулумдуктан дагы, караңгылыктан да, надандыктан да чыгат. Ал эми үйрөнбөсө, илим албаса адам, мына ошондой жаман сыпат менен сыпатталып өтүп кетет, Кудай сактасын. Мына Алла Таалам ушул жерде айтып атат: "Эй инсан" дейт. "Я юхал инсану ма гаррака би роббикал карим." Ушундай ырайымдуу болгон, мээримдүү болгон, беречен болгон Аллах Тааламга, Роббиң сени жараткан, сени тарбиялаган, сага рызык берген, Роббиңе жакшы ойдо болууңан эмне сага тоскоол болду дейт. Мындай чыкканда, ошол күнгө ишенүүдөн, Аллах Тааламдын алдына кайтып барууга, буйругун аткарууга, тыйганынан тыйылууга, жиберген пайгамбарын ээрчүүгө, түшүргөн Куранына иман келтирип окууга, акыл жүгүртүүгө сенден тоскон эмне болду сага дейт. Жооп берчи деп атат да. Магоррока бираббикал инсан. Эмне сени алдап койду дейт. Кантип сен ушул күндү танасың? Ошо кыяматка бара турган күнүңдү. Эмне сени мында алдады? Эмне мээңди иштетпей койду сен? Ушундай ырайымдуу, мээримдүү Аллах Тааламга жөндөн иман келтирүүдөн эмне тоскоол болса, эмне кайсы нерсе сени алдап койду дейт. Кээ бир муфассир айтат, адамды ушундай ошол күнгө иман келтирбегендиги, боштугу дагы ошо Алла Тааламдын ушул ырайымы, кечирими, мындай кээде бир жаман иш кылса дагы Алла Таалам таштап коет адамды. Анан ал адам оюнда мен кыйратып атам, ойротуп атам. Эгер Аллах Тааламдын мага ачуу келгенде, кары келгенде, мени жактырбаса жазалап салмакта, башыма бале келмекте, мына мен жакшылыкта жүрөм, значит Аллах Таала менен ыраазы болуп атат. Жаман болгондо башыма бале келмек деп келишинтип таразалаган адамдар бар. Күнөөдө жүрсө деле мен жакшылыкта жүрөм деп ойлойт. Мурунку мушриктерде дагы байманаптар ушундай түшүнүктүү болгон. Эгерде Алла Таалам нааразы болгондо мындай бийликти, мындай байлыкты бизге бермек эмес деген. Бул дүйнөдө биз жакшылыкта жүрүп атабызбы, байлыкта, токчулукта? Анда бул белги Алла Таалам бизден ыраазы экени. Өлүп калсак, мындан да Кудай жакшылыкты көбүрөөк берет деп ойлошкон. Өзүнүн башындагы бакытка алданып калышкан да, Кудай сактасын. Башындагы жакшылыктарды көрүп, ушул Аллах Тааламдын ыраазылыгы экен, Аллах Тааламдын бизге берген бакыт экен, значит Аллах Таалам бизден ыраазы экен деп түшүнүп алган да.
Ал байкуш билбейт, бул Алла Тааламдын жазасы экенин. Мындай таштап койгондук экенин. Эми элестетип көрүңүздөр, Алла Тааламдын алдындагы бир күн биздеги 1000 жыл болуп атса, анан бир 50-60 жылда мейли кредит менен жаша, мейли арам окат менен жаша, мейли зулумдук менен жаша, надандык менен жаша, айбанча жаша, балекет бузуктун баардыгын жаса, тараз эмес. Алла Таалам сени таштап койду жөн эле. Назарынан алып койду сени. Аллах Таалам сени ыраазы болуп атат деген белги эмес ал. Балким Кудай сактасын, адамды тозокко түшүшүнө чоң себепкер болот. Неге дегенде ден соолук бердим, акыл бердим, баш бердим, жүрөк бердим, байлык бердим, бийлик бердим, бүт жакшылыкты бердим. Ушунча жакшылыктын үстүндө жүрүп, кантип сен акыйкатты таанып албадың? Эч са тоскоолдук болбоду го деген акыретте суракка аны такалаганга чоң мүмкүнчүлүк болот бул. Ошон үчүн адам эч убакта башына келген бакытка, комфортко, бир жакшылыктарга алданбаш керек. Мен муну эгерде кыла берсем, эч кандай зыяны келген жок го деп. Кээ бир адамдар ушинтип алданат. Баланча деле намаз окубайт, Аллах менен Кудай менен иши жок, иши сонун жүрүшүп атат го. Байлыгы көбөйүп атат го. Башым деп, кабагым деп оорубайт го. Кудай буларды да көрбөйт экен деп алат келер. Алла Таалам иштин аралашат. Fa inna Allaha yumli lid-zalim hatta idha akhadahu lam yuflit. Алла Таалам залым адамды таштап, узартып коет, аны унутуп койбойт, узартып коет. Бирок Алла Таалам аны жазаласа, катуу жазалайт дейт. Идан магырра кабираббикал карим. Сени Роббиңден жакшы ойлонуудан эмне тосту десе, Алла Тааламдын берешендиги, жумшактыгы, ырайымы, баягы сразу элестетиңки эле азыр бир адам капырчылык кылганда эле көкмө болуп калса, бир адам Аллахтыкка шерик кошкондо эле периште жер менен жексен кылып урган болсо, анда адамдарда маселе бүтүп калмакта. Анда эч ким анда бардыгы эле ошол адамдын көрбөй гайыпка ишенип, акылы менен, жүрөгү менен ушуда да чоң сыноо, негизги сыноо. Ошол байы деле, жана кутурганы деле, иман келтирбегени деле, терс жолдо жүрсө деле, курсагы ток, тынчтыкта кыйынчылык көрбөй жүрө бергендиги ошол адам алданып калып атат да. Боло берет турбай мына. Мен акыретке керек болсо мына ишенбейм, Кудайга да ишенбейм, бузук иштин түрүн кыла берем, мына жүрбөйм жашынакай эле болуп дейт. Эми Алла Таалам ушундай инсандарга кайрылып атат. Кантип бул наоборот сага жакшылыктардын баары берилген, Алла Таалам жөнүндө жакшы ойлогонго түртүш керек эле да. Адам аны кайра тетиринен колдонуп атат да. Мындай эч кандай чартаңбай тебип, кутуруп, көзүн май басып, Кудайды унутуп, акырет менен иши жок, жараткан Роббисин тааныбай тетиргетти. Анан Алла Таалам айтат: "Аллади халакага фасаввака фаадалак." Ал сени жаратып, сени жашынакай кылып келбет берип, келиштирди го сени. Эч бир махлукаттардан адамдын табиятындай кылып эч нерсе жараткан эмес. Хайвандардын бар 4 бут менен баса, Алла Таалам 2 бут менен баса турган кылды, сүйлөй турган кылды, чырайлуу кылып жаратты адамзат. Кандай ушунча мүмкүнчүлүк менен сен Роббиңди таана албайсың деген сөз. Башка махлукаттарга бербеген мүмкүнчүлүктөрдү берди го сага. Чырайлуу кылып жаратты, келиштирип жаратты го сенди. Фи сурати маша араккабак. Жана Аллах Таалам сени өзү каалагандай сүрөттө калыптандырган. Мындай келбеттүү кылып адамды. Адамдардын арасынан бирөө бою кичинекей, бирөө орто, бирөө узун, бирөө кара, бирөө сары, бирөө ак, бирөө ак жумал, бирөө мындай сулуураак, бирөө орторок, бирөө мындай кебетеси аргандай. Бирок жалпы инсандын кебетеси, табият, жаралышы табияты сулуу инсан. Келбеттүү, бүттүгүнө. Ана ошол үчүн бет айтат: Алла Таалам силерди ушундай чырайлуу кылып, кооз кылып жаратты. Силерге жашынакай кылып келбетти берди. Кантип эми Роббиңерди тааныбайсыңар? Адилеттүү кылды силерге. Мындай фаадалак дегени мындай жер бетине басып жүрө турган ыңгайлуу кылды дениңерди. Мына колдорубузду эле карап көрөлү. Бүт нерсе кандай бутубуз, бирөөнүн бир буту узун эмес, колдордун бармактары дагы түзүлүшү адамдын кулагы, денесинин жашоодо ыңгайлаштырганы. Ушундай керемет. Фи сурати маша араккабак. Каалагандай сүрөттөр дейт, жана жогоруда айткандай кара, ак, сары, бирок жалпы инсан кандай болсо деле келбети жакшынакай. Эми ушунча жакшылык үстүндө келе эми натыйжасын караңыздар. Келла бал тукаддибуна биддин. Эми ушундай жакшылыктын үстүндө туруп алып, аягында келип эмне болуп атасыңар? Сурак күн жалган, кыямат кайым болбойт, ал күн жок, топуракка айланып кетебиз деп кайра келжирип атат да адам баласы. Ошондой жана надандар, залымдарды, ишенбегендер. Келла бал тукаддибуна биддин. Ал күндү жок деп айтасыңар дейт. Сурак күн жалган дейсиңер дейт. Капыр адам жалган десе жалган болуп калбайт. Ишенбесе ал күн болбой калбайт. Ал күн акыйкат болот. Жок адамдын өзүнө зыян. Ва инна алейкум лахафидин. Ушул айтып аткан сөзүңөрдүн бардыгы силердин үстүңөрдө периштелер, аманат периштелери жазып турат. Кироман катибин я'ламуна ма тафалун. Мындай чыкканда кироман катибин деген алар улуу периштелер, аманат периштелер.
сөзүн сөздөй, көргөнү көргөндөй жазып турат. Биздин ар бир азыр кыймылыбызды, амалыбызды жазып турат китепке. Силердин бардык иштериңер билип турушат дейт. Я'ламуна ма тафан. Эмне кыласыңар, эмне кылып сүйлөйсүңөр, кандай кыймылдайсыңар, ошонун бардыгы жазылып турат. Анан кыямат кайымга барганда адам китебин ачканда көрөт. Куранда айткандай, ма ялфиду мин кавлин илля лади ракибун атид. Адам кандай гана сөз оозунан чыкпасын, аны жазып турган периште бар дейт. Ар бир адамдын өзүнүн периштеси бар. Ошо амалдарын сактап турган, жазып турган. Эмне деп сүйлөдү? Эмне амал кылды? Таң калыштуусу, ушул сооп амалдар жазган периштерди Алла Таалам берешен кылган, билесиздерби? Кээде бир күнөөлөрдү адам периштелер сразу жазып салбайт да. Мындай күнөөнү жазууга ынтызар эмес бул периштелер. Сага күйүмдүү, ушул адам жакшылыкты сүйлөсө экен, жакшы амалдар жасаса экен деп, ушул периштелер жакшылыкты жазууга ынтызар. Кироман катибин деди. Мындай берешен жазуучулар. Жакшылыкты жазууга умтулгандар. Мына буга далил катары пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте мындай дейт. Ман хамма бил хасана фалам я'малха кутибат хасана. Кимде ким бир ишти кылууга бел байлап умтулган болсо, ал ишти кылбаса дагы сооп жазылат дейт. Элестетиңиз, азыр бир жакшы ниет кылып койдуңуз. Азыр мен сабак бүтөр менен духа намазын окуйм. Анан эле унутуп калдыңыз. Бир нерсе болуп, бирок периште сизди духа намазын окуту деп жазды. Караңыздар, субханалла. Кылган жоксуң. Бир жакшылыкка ниет кыласың, мен ушуну кылышым керек. Ошону бир тоскоол болуп калды, же унутуп калдың, же бир башка бир себеп болуп калды. Ошол амалды кылбасаң да сен ниетиң үчүн, гамың үчүн, ошо бел байлаганың үчүн сооп жазыла берет. Берешен бекен периштелер. Мына ушуну Алла Таалам ушундай берешен периштелерди койгон. Кылбаса да жазгыла деген. Жакшы ойлогон үчүн. Ошон үчүн кээ бир мусулман адамдын ниети амалдан өйдө турат дейт. Имам Ахмад не деген баласына, балам, сен жакшылыкта боло бересиң, качанга чейин жакшы ниетте жүрө берсең деген. Бая жакшы ниет жарым ырыс, мындай деп жакшы сөздөр бар го бизде да. Ошон үчүн ниет өйдө турат. Улуу кадамдарга, улуу ийгиликтерге жетүүнүн үстүндө адамдын ниетине жараша адамда энергия пайда болот. Ниет өлгөн болсо адамда болду, бүт нерсе кетет. Күч дагы бардык адамдан качат, адам алсырайт. Андан да таң калыштуусу, кимде ким бир күнөө ишке бел байласа, ошону кылам деп чечим чыгарса, анан аны кылбай калды. Кайра акылына келип калды. Кайра кой деп бир эскертүүнү эстеп калды. Болбосо кылам деп уже чечим чыгарган. Ошону кылбаган үчүн дагы эмне кылат экен периште? Күнөө жазабы? Жок, сооп жазат дейт. Караңыздарчы, Алла Тааламдын ушундай берешендигин, өзүнүн кулуна соопту кенен жазгандыгын. Периштелер керек болсо күнөөнү адамга умтулуп, ошону жасабай калса дагы, ошо күнөөнү жасабай калды деп дагы эмнени жазат экен? Күнөөнү эмес, соопту жазат. Себеби эмнеге десе, алымдар айтат, себеби ал адам ошол амалды жасайм деп күнөө ишти Аллах Таалам үчүн таштады. Ошол ниет үчүн, ошол амал таштаган үчүн дагы, жаман ишти таштаган үчүн дагы эмне кылат? Сооп алат. Бир бузук ишке бел байлады, мен ушуну бүгүн кылам деп. Анан кийин жарым жолдон бир дозу насыха кылды, эскертти. Же өзү эле эскерилип калды, коем ушул кичине бир убакытка кызыгып бул күнөөнү жасайм, артынан күнөөсү калат, анан акыреттан сурагы бар, балеси бар, ушунун мага кереги барбы? Койчу, жасабайм, барбайм деп, же бир ушак кылгысы келди бирөөнү, жамандагысы келди, кайра коркту. Же бирөөнү кайраштыргысы келди, от жаккысы келди, кайра ойлоду. Ушунун артынан эмне табам? Мен баленин үстүндө болом. Кой деди да таштады. Ошол таштаган үчүн дагы сооп жазыла берет. Кадимки сооп амалды кылганда сооп жазылгандай эле күнөө ишти да таштоо менен адам эмне кылат экен? Сооп жазыла берет экен. Ушуну периштелер жазат. Сооп жазууга умтулуп. Я'ламуна ма тафалун. Себеби ал периштелер силердин эмне кылып атканыңарды билет, эмне деп сүйлөп атканыңарды угуп турат, укканын жазат, анан силердин кылып аткан амалыңарды жазат. Кээ бир алымдар айткан 3 түрлүү кылып жазат деген да. Бир сооп, бир жакшы иш болсо жакшылык жагына жазат, жакшы китебине. Жаман күнөө болсо жаман жакка жазат. Анан кээ бир сөздөр бар дейт, мубах. Жаман да эмес, жакшы да эмес. Аны да жазат дейт. Себеби ал кыямат кайым караганда таразаланат дейт алда. Же күнөөгө кетет, же соопко кетет. Көрдүңүздөр, эч нерсе калбайт. Бүт жазылат. Керек болсо адамдын үшкүргөнү, кыйыктанганы да жазылат деген. Ушундай аманат. Булардын ролу, вазыйпасы ушул периштелер адамда. Ошон үчүн адам унутпаш керек. Кээде биз кайда келдик, аны унутуп калабыз да. Дөрүп, оюбузга келген нерсенин баарын сүйлөп, тилибиз келген болбой сүйлөй беребиз. Кудай сактасын. Анын баары жазылып атат. Эгер ушун жазылып атканын сезе билгенибизде, якын менен түшүнгөнүбүздө, сөзүбүздү санап сүйлөмөкпүз деген да салафтарда бар. Сөзүңөрдү санап сүйлөмөксүңөр деген. Андан кийинки аятта иннал аброра лафи наим.
жакшы кишилер, соолих амал кылган адамдар дайыма неаматта жүрүшөт дейт. Мындайча айтканда жакшылыкта жүрүшөт, акыретте бейиште жүрөт. Ал эми бул дүйнөдө болсо адамдын жүрөгүнө Аллах таалам берип койгон тынчтыкта, бир жаннаттын даамында жүрөт. Салафтар айтканда аттиңай. Эгерде булар мугу бийликтеги бай манаптар жанагы бул дүйнөдөгү нерселерден бакыт издеп жүргөндөр ушул момундагы иманынын даамындагы жакшылыкты билгенде биз менен салгылашып күрөшмөк, согушмак дегенде ушул неаматты тартып алган. Ошон үчүн Ибн Тайми айткан, бул дүйнөдө бейиш бар, бул дүйнөнүн бейишине кирбеген адам акыреттин бейишине кире албайт деген. Бул имандын даамы туугандар. Бул ла иляха иллаллах келмеси. Момун адам мына ошондой жакшылыкта жашайт. Зикир кылса да, намаз окуса да, Куран окуса да, Аллах тааламдын тагдырына ыраазы болгондугуна, каниетинде, жакшылыгына шүгүр кылганда, кыйынчылыгына сабыр кылганда, күнөөсүнө истигфар кылганда, Аллах таалам үчүн кылган ихлас мамилесинде, ушул бүт мамилеси адамдын жашоосу, момун адамдын жашоосу. Эгерде суть бул дүйнөдө жашоону түшүнгөн болсо, иннал аброр лафи наим. Ушул неаматта жашап жүрөт. Сыртынан караганда акырет менен иш жок, имандан сырткаркы адамдар неамат, жакшылык десе алар эмне? Байлыкты көрүшү мүмкүн, токчулукту көрүшү мүмкүн. Ушу материалдык нерселерге байланат да алар. Ошондо гана адам бакыттуу болот деп ойлойт. Бирок канча деген байлар жок көрөт атпайбы? Канча деген жакшыда жүрсө деле наркоман, суицид өлтүрүп салып атат, стресс, нерв. Кана ушулордун эгерде ушундай байлык, материалдын артынан неаматты таба турган болсо, тынчтыкты таба турган болсо, чыныгы тынчтык, чыныгы байлык бул жүрөктө. Эгер Алла таалам жүрөктөн тынчтыкты алып кое турган болсо, эч нерсе анын ордун толтуруп бере албайт. Байлыгыңда, бийлигиңде эч дүйнөдөгү жакшылык толтуруп бере албайт. Ва иннал фуджара лафи жахим. Ал эми бузуку кишилер тозокто болушат акыретте. Бул дүйнөдө болсо дагы жүрөктөрүндө бүкүттүкү. Булар капырлар, капыр адамдар, Аллахтан жүз бурган адамдар. Акыретте тозокто күйүшөт, ал эми бул дүйнөдө дагы жүрөктөрүндө тынчтык, токтук жок буларда. Бизге ушундай көрүнөт, мындай булар жана рекламалар шундук тартышат, күлүп аткан, жылмайып аткан, тимеле бактылуу болуп аткандай деп. Анын жүрөгүндө түнөк таба албай аткан ал бир гана Аллах тааламга маалым, өздөрүнө маалым. Ошон үчүн булар бир жерде турбайт, дайыма эңсейт, бир жаңы нерсе издейт. Бул дүйнөгө келгенде максималдуу рахаттанып жашап калайлы деп күрөшөт. Себеби дегенде алар акырет күнгө ишенбейт. Яслаунаха яумаддин, алар сурак күнү келгенде тозокко ташталат дейт. Омахум анха бигаибин, андан кийин ал жерден алар чыга алышпайт дейт. Омадрака ма яумуддин, ал сурак күнүн сен кайдан билмексиң деп атат да. Эгерде биз айтпасак, Курандан гайып илимдерин биз эскертпесек, силер кайдан билмегилиңер. Мына Куранда ошо эски күндө эскертип атат Алла таалам. Капырлардын абалын, момундардын абалын, адамдын абалын. Тумама адрака ма яумуддин, анын ал сурак күнүн эмне экенин сен кайдан билмексиң деп эки жолу сурап атат Алла таалам. Яума ла тамлику нафсу ди нафсин шай'a вал амр яума идин лилла. Ал күндө эч бир нафси бири-бирине жардам бере албайт. Ал күндө бардык абалдар Аллахка гана таандык болуп турат дейт. Бул дүйнөдө деле бардык Аллахка таандык го. Эмнеге ал күндө Аллахка таандык дейт? Ал күндө эч бир адам шыбыр-күбүр сүйлөй албайт, эч ким күнөө кыла албайт. Бардык көздөр тостоюп таразада. Ким бейишке барат, ким тозокко барат, жымжырт адам бар, ой ошол жокта. Адамдар бири-биринен качкан күн. Ар бир ким өзүнүн напсы менен алек болгон күн. Ошон үчүн ал күндө абалдын бардык Аллахка кайтып Аллахка таандык болуп турат деген ошол. Ал эми бул дүйнөдө Аллахка таандык болсо деле адамдар аз кутуруп атпайбы? Капырчылыкта өмүр сүрүп атат айрымдары. Пайгамбарга каршы кылып амалдарды кылып атат. Аллахка каршы амалдарды, сөздөр сүйлөп атат. Сырттан сүрөтүн караганда карама-каршылыктар көп. Аллахка болгон карама-каршылык амалдарды кылгандар көп. Ал эми акыретте эч ким андай кыла албайт. Бардыгы жымжырт турушат. Яума идин лилла дейт. Бул дүйнөдө падышалар бар, зөөкүрлөр бар, бүттүгү мен кыйымын дегендер бар. Ал эми акыретте антпайт эч ким. Алла таалам ал күндө мен падышамын, кана падышалар. Мен каардуумун бул дүйнөдө. Лиманил мулк, кана ким мүлк ээси бүгүн? Лиллахир вахидил кахар, каардуу Аллах тааламы гана таандык деп өзүнүн мүлкүн, кудуретин даңазалап эскерген күн. Себеби ал күндө адамзаттын тарыхында адамзатка эч бир болбогондой кайгы келет. Болбогондой кыйынчылыкта турат. Адамдын физикалык абалды көтөрө албай турган абалда. Билесиздер жана хадисте адамдар Адам алейхиссаламга сурангандыгы, Нух пайгамбарга, Ибрахимге, Мусага, Исага, акыры келип пайгамбар алейхиссаламга чейин жетип жана шапаат күн. Вал амру яумаидин лилла. Ошол күндө эскерип атат да. Кыямат кайымдагы сурак күн. Ал күндө эч ким ээлик кыла албайт. Бир дагы пайданы, бир дагы зыянды бирөөгө
зыян да жеткире албайт, бирөөгө пайда да бере албайт. Тек гана Алла Тааламдын уруксаты менен гана жана шапаат деген маселе. Кимден ыраазы болсо, кимге уруксат берсе ошого гана берет. Ошон үчүн жана бул дүйнөдө ширк кылбагыла, ортомчу кылбагыла, башка нерсеге таянбагыла, жалгыз Аллах Тааламдан өзүнөн гана сурагыла деген ошол туугандар. Ширк кылган адамдарды бар, ошо ширк кылганыңардан сура дейт. Аллахтан башкага таянгандарга ошо таянганыңар баргыла. Уйга сыйынганыңар уйга баргыла. Эстеликке сыйынганыңар эстелик баргыла. Байлыгыңа таянгандар байлыгыңа баргыла. Алла Таалам бул дүйнөдө эмнеге таянып жашаган болсо ошолорго айдайт. Себеби ал күндө эч ким болбосо, акыйкатта бирөөгөндөн зыянды дагы зыян да бере албайсың, жакшылык тап келе албайсың. Бүт Аллахка таандык болуп турган күн. Кыямат кайымда Алла Таалам эскерди, асмандар жарылып, жылдыздар асмандан төгүлүп түшүп, кулаганда деңиздер кайнап суу жок болгондо, кабырга дагы жандарга, сөөктөргө жандар киргенде, адам заты билгенде абалды эмне амал кылды, эмнени кечиктирди көз алдында. Анан ушул күндү сен кантип четке кагасың, кантип ушунгө даярданбай коесуң деп Алла Таалам адамга кайрылып атат. Кантип акырыңды иштетпедиң, сени мен чырайлуу кылып жараттым го. Эч бир макулукатка бербеген сезимди, акылды, жүрөктү бердим го сага. Денезең дене, келбетсе келбет бердим го. Кантип ушул күндү сен жокко чыгарасың? Кантип ушул күнгө сен шек санайсың? Керек болсо ушул күнгө адилеттүүлүк менен сага бул дүйнөдөгү сүйлөгөн сөзүң, кылган амалың баарын жазып тара турган периштелерди мойнуңа илип койдук го. Ал периштелерди керек болсо берешен кылып койдук го. Күнөө кылам десең дагы кайра кылбай калсаң да сооп жаза турган. Бир сооп ишти жасайм деп кайра жасабай калсаң деле оюң үчүн, максатың үчүн, ниетиң үчүн, гамың үчүн деле сооп жазып койдук го. Алардын сени эмне кылып атканын билип турат го. Деп Алла Таалам эскертип, чындыгында жакшылыкта жүргөн адамдар баары бир бейишке кирет, неаматта болот. Ал эми бузукку адамдар тозокко кирет. Ал күндө тозоктон ыргытылат, ал жерден чыга алышпайт деп Алла Таалам эскерип атат. Эми бул күндөрдү кайдан билмек элең? Эгер ушул Куранды окубасаң, пайгамбарды ээрчибесең, ушул коюп илим акыйкатты моюң сунуп буга баш ийбесең, каяктан билмек элең? Деп Алла Таалам эскертип атат. Ал күндө эч бир напси бири-бирине жардам бере албайт. Ал күндө абалдын бардыгы Аллах Тааламга кайтат. Ошондон Аллахка кайткан абалды билгенден кийин жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынбайсыңбы? Ошол түшүргөн китепти окубайсыңбы? Ал жиберген пайгамбарды ээрчибейсиңби? Мына ошондо сен жакшылыкка жетпейсиңби деп Алла Таалам ушу Инфитар деген сүрөдө кыска адамзатты бир сыйра эскертип атат. Аллах Таалам баарыбызга акыйкаттай көргөзүп, бекем карманууга насип кылсын. Жалгандай көргөзүп, андан оолак болууга, жанагындай эле өзү түшүргөн китеп Куранды көп окууга, акыл жүгүртүп, калчоого бул китепти түшүрдүк силер акыл калчап, ой жүгүртүп, түшүнүшүңөр үчүн дегендей. Жөн эле бир өлүктөргө окуш эмес, тумарларга жер килип коюп кабыр-сабыр шайтандын максатындагы нерселер эмес. Бул Куран тирүү адамдарга түшкөн. Окугула, түшүнгүлө, жашагыла ушу менен деп. Ушул күн адамдын картасы, акыретке бара турган жолу бүт ачыкталган. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.